Тема Римде риториканын өнүгүшү. Биринчи Байыркы Римде риториканын өнүгүшү, экинчи Цицерондун чечендик өнөрдүн өнүгүшүндөгү ролу, үчүнчү Бир тууган Тиберий жана Гай Грактын чыгармачылыгы. Байыркы Греция өңдө эле риторика искусствосунун өнүгүшүнө Байыркы Рим да зор салымын кошуп, биздин замандын биринчи кылымында өзгөчө өркүндөп өскөн. Байыркы Римдеги ораторлук кеп татаал жолду басып өткөн. Римде Грециядагыдай эле мамлекеттик иштер элдик жыйналыштарда, сенатта, сотто чечилип, ага ар бир адам катышууга укук алып, жыйналыштарда чечендикке салып сүйлөп, мамлекеттик жогорку кызматтарга көтөрүлүү көптөгөн римдиктердин ичинде катылып жаткан максат болгон. Ошол себептен Марк Туллий Цицерон италиялыктар үчүн атак-даңкка жетүүнүн төмөнкү эки жолун көрсөткөн. Биринчиси мыкты аскер башчысы болуу, экинчиси эң мыкты ораторлук кепти үйрөнүү. Байыркы римдиктер балдарын келечекте алдыңкы инсандардан болуусу үчүн сенаторлордон, чечендерден окутушкан. Римдеги байыркы ораторлор Катон, Цицерон, Марк Фавий Квинтилиан, Гай Тиберий жана Гракх болгон. Антикалык доордун көрүнүктүү классиги, оратордук искусствонун кызыл тилдүүсү жана теоретиги байыркы римдик оратор жана саясаттануучу Марк Туллий Цицерон болгон. Ал биздин заманга чейин 106-43 жашаган. Римге жакын Лирус суусунун боюнда, байыркы Италия шаарынын Арпина аттуу кичинекей шаарчасында малчынын үй-бүлөсүндө туулган. Эми Цицерондун оратордук искусствого болгон көз карашы кандай болгон? Цицерон кызыл тилдүүлүк теориясы азианизм менен классикалык аттизмдин ортосундагы орточо абалды ээлейт. Оратор жөнүндө деген трактатында ал эркин философиялык диалог түрүндө чечүүгө аракет жасаган. Бир тууган Тиберий жана Гай Грактар саясий ишмердик менен оратордук кепти чогуу алып жүрүшкөн. Алардын чечендик сөздөрү мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн. Аларга Цицерон каршылаш болсо да, өзүнүн ой баасын берип, Катон менен бир катарда баалаган. Бир тууган Грактар албетте билимдүү чечендер болушкан. Гайдын алгачкы чечендиги байкеси Тиберийдин өлүмүнөн кийин анын өлүмүнө себепкерлерден өч алуу максатында башталган. Грактын соттук чечендиги аргументтерге бай, далилдери ишенимдүүлүгү кылмышкерлердин ишин терең изилдей билгендиги менен Рим риторикасында өзүнүн ордун тапкан. Фабий Квинтилиан Рим риторикасынын ири өкүлдөрүнүн бири. Адистиги адвокат болсо да, тарыхта риторика илимин окутуучу катары калган. Анын эң биринчи чечендик өнөрдүн кыйрашынын себептери деген аталыштагы эмгеги бүгүнкү күндө сакталган эмес. Оратордун билими аттуу трактаты толук жеткен. Бул 12 китептен турат. 20 жылдык тажрыйбасынын негизинде дос тааныштарынын өтүнүчү менен жазылган. Рим риторикасынын теориясы менен практикасы талоого алынып, педагогика жана этиканын маселелери каралып, риторикалык багыттагы мектептерге мүнөздөмө берилет. Байыркы Рим ораторлорунун эң улуусу Катон синонимдерди, риторикалык суроолорду, аллитерацияларды көп колдонгон. Италияда риторика адабиятка салыштырмалуу укук жана аскердик кызмат биринчи орунда турган. Ошол себептен Римде ораторлук кеп экинчи планга сүрүлүп, риторика гректерге тиешелүү деп саналып, латын ораторлоруна караганда грек ораторлорунун баалашкандыгын жактырган эмес. Жыйынтыктап айтканда, Рим риторикасы гректердин риторикасы менен бирдей деңгээлде өнүккөн. Римдеги оратордук кептин тарыхы, кандай ораторлор жашагандыгы, алардын кептери, классификациянын кайсы түрүнө жакындыгы Цицерондун 3 трактатынан жана Марк Фабий Квинтилиандын оратордун билими аттуу эмгегинде кеңири баяндалган.